өзүм аракет кылып биринчи үй алганмын. Өзүмдөгү кубанычты башкаларга тартуулоо болгон. Кайрылгандардын саны аябай көбөйдү. Сизге эле ишенем, сизге эле кайрылам деп документтерин жөнөткөндөр көп. Кредиттик тарых жакшы болсо, мага дагы үй насип кылсын, мага да үй буйрсун. Бирок сындагандар аябай көп. Азыр мага өзүм маанилүүмүн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн бизде конокто KG недвижимость агенттигинин негиздөөчүсү, жетекчиси Самара Нарматова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат. Чоң Кош рахмат көрдүк. ушул подкастка келгениңиз үчүн. Терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Келгиле, жалпы биздин мекендештер менен таанышып алсак, Самара Нарматова деген ким, KG недвижимость агенттиги качан жана кантип түзүлгөн? Самара Нарматова, кыргыз мекендештери көбүнчө мени ушу үй алып берүү тармагында таанышат. KG недвижимость агенттиги Екатеринбург шаарында түптөлүп, бүгүнкү күнгө чейин кызмат көрсөтүп келет үй алуу боюнча. Бул түптөлүп калышына дагы ушул мага аябай үй керек болгон. Баягы балдар менен жаңы Россиянын территориясына келгенде ушу регистрация маселеси аябай бизди жүдөткөн, эл катары эле. Анан ушу үй алууну чечип, мен да орустардын агенттигине кайрылып, үй ала албагандан кийин анан ушул компанияны өзүм аракет кылып биринчи үй алганмын. Себеби мен өзүм биринчи ушул нерсенин баарын тактап, билип, андан кийин бир нече убакыттар өткөндөн кийин туугандарым, жакындарым кайрылып 2018 жылдан бери биздин мекендештерге кызмат көрсөтүп келебиз. 2018 жылы түзүлгөн экен да, Ооба. KG недвижимость агенттигинин башкы максаты эмнеде? Башкы максаты негизи баягы өзүмдөгү кубанычты башкаларга тартуулоо болгон. Чындыгында баягы өзүңдүн үйүңдө жашаган башка, ошол эле нерсени башкаларга да каалап, ушул максат азыркы күнгө чейин деле ушул баягы элдердин кубанганын көрүп, аларга бир кичине болсо да жашоосун жакшыртуу, ушул максаты. Көпчүлүк бизди кыргыз мекендештер көрүп атса керек, көпчүлүгү чын эле кыргыздар Россиядан үй ала алышабы деген суроо да. Азыркы күнгө чейин Кыргызстандын жарандыгы менен үй ала алабызбы? Ушул чын эле мүмкүнбү? Сиз чын эле алып бере аласызбы деген мекендештерибиздин саны күндөн күнгө көбөйөт. Потому что буга чейин баягы интернет тармагында көрүп жүргөндөр болсо, эми көрбөй жүргөндөр дагы көп экен. Үй алса болот, мекендештерге үй алып берип келебиз. Үй алуу үчүн кыргыз жарандары сөзсүз түрдө официалдуу иштеш керекпи? Ооба, Кыргызстандын жарандары сөзсүз түрдө расмий түрдө иштеш керек. Биз банкка көрсөтүп беребиз, ошол кардар иштейт. Ушул жерде төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар деп. Ошондон кийин гана банк одобрение берет. Канча убакыт болот официалдуу расмий иштеш керек? Эң аз дегенде 3 ай. 3 айдан жогору иштеген болсо алганга мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы убакта сиздердин KG недвижимость агенттиги Россиянын канча шаарынан ипотека үй алып берип жатат? Россиянын азыркы учурда 4 шаарында кеңсебиз бар. Екатеринбург, бул Екатеринбургда биз иштеп баштаганбыз. 2020 жылы как раз Москва шаарына келип ачканбыз. Новосибирск, Санкт-Петербург шаарларында дагы бүгүнкү күндө кыргыз мекендештерге үй алып берип келебиз. Сиздин историяңыздардан көрүп калабыз, онлайн алган үйлөр бар экен. Азыркы учурда биздика көп элдер көрүп, ишеним артып, биздин агенттикке ушу акыркы 2-3 жыл деп айтайынчы, 2-3 жылдын ичинде кайрылгандардын саны аябай көбөйдү. Кайрылгандарга эми баягы офисиң жок болсо ар бир адам коркот экен, биздикилер. Алдап кетпейби, анан кийин акча которсок телефонун албай койсочу деген ушундай коркунучтар да болушу мүмкүн. Бирок баягы көптөн бери көрүп жүргөн кардарларыбыз, анан сизди көптөн бери эле көрөм. Баардыгын элге отчет берип турасыз го. Сизге эле ишенем, сизге эле кайрылам деп документтерин жөнөткөндөр көп. Аларга сөзсүз түрдө онлайн кылып эле алып бересиздер, э? Ооба, бирок сделкасына сөзсүз биздин представитель барып, сделкасын өткөрүп, кардар эч нерседен кыжаалат болбойт. Болгону документтерин жөнөтүп, керектүү нерселердин баардыгын аткарса эле үйлүү боло алат. Түшүнүктүү. Кыргыз жарандары үчүн ипотеканын кандай плюс жактары бар? Кыргыз жарандары үчүн эң биринчи баягы бул Россиянын аймагына келебизби, иштеген келебизби, баягы убакытта баягы элечи. Биринчиден убакыттан уттурбайбыз. Экинчиден, документиң таза болсо,
оюң бир жерде болот, ишиң дагы болот. Азыр көрүп атасыңар регистрация маселеси. Бул өзү негизи мурда эле бар болчу, анча көп иштебейт болчу. Сен Россиянын территориясына келгенден кийин өзүңүн регистрация болгон жериңде жашашың керек мыйзам боюнча. Ошон үчүн азыр регистрация маселеси сразу. Андан кийин баягы келип 1-2-3 жыл жүргөндөн кийин балдарыңды алып келгиң келет, балдарың жаныңда болгону жакшы. Семьяң менен да, мисалы семьясы менен келген мекендештерибиз көп да. Ооба. Ошолорго аябай жакшы да плюстары, себеби балдарын окууга, садикке орноштуруп, кадимкидей жакшы иштерге орношуп иштегенге мүмкүнчүлүк да. Азыркы убакта канчалаган мекендештерге KG недвижимость агенттиги үй алып берди? Так санын айта турган болсом, бүгүн эле даярдандым чынын айтайын. Силер чакыргандан кийин бүгүн буякка шашып атып, баягы чөжөнү күздө санайбыз деген бир атамдын сөзү бар болчу. Ар бир нерсени күзүндөсү көбүнчө жакшы көрчү, ушуну санаганды, кандай жыйынтык болду деген сыяктуу эсептебей жүргөнмүн. Бүгүн атайын силерге чакыруудан кийин даярдандым. Бүгүнкү күндө 1194 мекендешибиз биздин агенттик аркылуу үйлүү болушту. Урматтуу мекендештер, азыркы убакытты тактап айта кетсек, 28 октябрь саат 16:12 Ооба. деп 1194 94. адамга алып бердиңиз. Бүгүнкү сделкабыз менен кошулуп, бүгүн да сделкабыз болуп атат. Кыргыз мекендештерибиз биздин агенттик аркылуу Москванын сонун бир метросунан үй алып атышат. Ошол менен кошулуп, ушундай Жакшы, абдан жакшы. Бул деген өтө чоң жыйынтык деп ойлойм, жеке менин оюмда. Азыркы убакта процентный ставка деп коет эмеспи? Ошол кандай болуп жатат? Ой, проценттин ставка жөнүндө айтпай эле коеюн. Көпчүлүк эле көтөрүлүп Ооба, кетти. проценттин ставка азыр күндөн күнгө көтөрүлүп атат. Азыркы учурда так маалыматты айта турган болсом, 24 баштап 28,5 чейин болуп атат проценттик ставка. Ооба. Баягы кардарларыбыз 18-10% болуп жүргөн малда алыңыздар дечүбүз. Анан биздин кыргыздар көбүнчө азына көнбөй көөнө көнөт эмеспи? Көп ошондой немелерибизди эми келип алып атышат. Эми алгандар аябай көбөйдү чындыгында. Бирок баягы ставкага карабай мекендештерибиз эгер үй алам деген каалоосу болсо, алганга жардам көрсөтөбүз. Андан сырткары жеке өзүбүзгө келип маалымат алса, проценттин ставканы азайтып 20 0,5% менен алып бергенге дагы бизде шарттар түзүлгөн. Ошо кардардын ситуациясына карап ставка ошодон зависит этет, ошодон көз каранды. Эгерде үй алат элем, ушунча акчам бар эле, все равно баягы баштапкы төлөмүнө жетпейт, мен үй алсам болобу деп ойлонуп жүргөн кардарлар болсо, сөзсүз келип маалымат алса, ошо өзүнүн бүгүнкү күндөгү ситуациясына карап жардам көрсөтөбүз. Түшүнүктүү. Азыркы убакта процентный ставка түшөбү же дагы көтөрүлөбү деген суроо. Проценттин ставка негизи көтөрүлөт деген маалымат бар. 2025-жылы дагы 30%га чейин чыгат деген ушундай маалыматтарды угуп атабыз. Эгер көтөрүлөт деген болсо, демек чын эле көтөрүлөт. Анан жарым жылдан кийин ставкалар кайра 25-жылдын ортосуна барып ставкалар түшөт деген дагы маалымат бар. Азыркы убакта биздин мекендештер анда 24-25%-ин алып жатса, кийин ставка түшсө, анан кандай мүмкүнчүлүктөр болот? Ставка түшкөндөн кийин, эгер кардарыбыз убагында төлөсө, азыр үй алгандарга айтып атабыз, сиздер ушундай ставка менен алып атасыздар. Ставка түшкөндөн кийин снижение ставка кылышыбыз керек. Ошого ипотеканы вовремя төлөңүздөр, убагында депчи. Эгер убагында төлөсө, заявление жазып, снижение ставка кылып алса болот. Бул да болсо мүмкүнчүлүк, баягы алып, кийин заявление жазып, снижение ставка кылса, баягы көптөн төлөп жүргөн кардарыбызга аябай эле оңой болуп калат да төлөмү. Ар бир эле адамга ипотека алуу мүмкүнчүлүгү буйрбаса керек. Ипотека алыш үчүн эмнеге көңүл буруш керек? Эң биринчи баягы көңүл бура турган нерсе бул биздин кредиттик тарыхыбыз. Эгер кредиттик тарых жакшы болсо, демек кардар 100% үй алганга мүмкүнчүлүгү болот. Эгер качандыр бир алып, ага жоопкерчиликсиз караган болсо, анда уже банктар одобрение бербейт да. Түшүнүктүү. Сиз ипотека канчанчы жолу алып жатасыз? Мен канчанчы жолу Биринчисин эгер жаңы компания ачылганда алсаңыз өзүңүздүн, өзүм алып чуркап алганмын. Ал комната болчу. Азыр 5-чи ипотекамды төлөп атам. Аз калды. 5-чи ипотекаңызды төлөп атасыз. Кантип тандаш керек болот мыкты үй алып берген ушул риэлторлорду? Кандай Баягы сапаттарга көңүл буруш керек? ооба,
сапаттар дегенде биринчи ошол сиз алып берип аткан риэлтор сабырдуу болуш керек, жасаган работалары көп болуш керек, иштери. Себеби кардарлардын ситуациясы бири бирине эч окшобойт да. Ошон үчүн баягы көп сделка өткөргөн агенттикке барса, сиздин кандай проблемаңыз болбосун, сиздин кандай ситуацияңыз болбосун, ошого кирип, ошону чечип, сизди үйлүү кыла алат да. Анан баягы аз эле работасы менен эми эле баштаган же болбосо аз сделка өткөргөн немелер деле бар да. Мисалы мага бир айда 2 сделка өткөрүп койсом жетет дегендерчи. Алар эми көп нерселерди өткөрбөйт башынан, ошон үчүн баягы процесс маалында кардарды да кыйнап коюшу мүмкүн. Сразу моментально чечпей же болбосо бир сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарсаң, болду, уже кардар үй жок калышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Азыркы убакта Россияда көптөгөн кыргыз ушундай агентстволор ачылып кетти да. Ошол конкуренцияга мамилеңиз кандай? Мамилем аябай жакшы. Себеби азыр адамдардын түшүнүк аябай жакшы болуп калды. Адамдар карап, кимге барышын, эми баягы насип деп коет го, баардыгы эле келип насип. Мага кардар буйруган болсо, ошол кардар мен аркылуу үйлүү болот. Анан конкуренцияга аябай жакшы эле көз караштамын. Баардыгы иштесе эле сөзсүз жакшы жыйынтыкка жете алат. Сиз алдыда айтып кеткендей 5 ипотека алдым дедиңиз. 5-өн канчасын төлөп бүттүңүз? Азыр акыркысын төлөп атам. Бул ипотекада деле мисалы мен эми именно ушул немеде иштегеним үчүн бирөөнү жаппай туруп экинчисин албайсың мисалы. Азыр болсо бир жактагы Москвадагы бир үйүм квартирага киргизип койгом. Ошол да жардам берет мага кадимкидей ипотекамды төлөшкөнүчү. Ошондой да, мисалы жаппай туруп эле чуркаганга да болбойт да. Бир моментте 2 ипотека алганга деле алсаң негизи болот, бирок эми мен билем да аны кандай төлөш керек, кантип бат төлөш керек. Ошон үчүн баардыгы жабылган. Азыр акыркы ипотекамды Москвадан алгам былтыр февралда. Ошону азыр төлөп атам. Түшүнүктүү. Көпчүлүк кыргыздар ушул ипотеканы абдан тез жабышат дейт. 5-6 жылда, ушул чынбы? 5-6 жылда эмес, 3 жылда жапкандар бар, 1,5 жылда, 2 жылда жапкандар бар. Бирок биздин кыргыз мекендештер чындыгында жакшы иштейт. Кредитти аябай жоопкерчилик менен карашат. Жоопкерчилик менен төлөгөнгө аракет кылышат. Переплата кылбай, сенин айтканың боюнча төлөгөндөр дагы бар. Ипотеканы бат төлөп бүтсө болот. Түшүнүктүү. Вот ипотека алып жатканда сизде кандай өзгөчө кардарлар болгон? Өзгөчө дегенде жакшысынбы же жаманын айтайынбы? Жакшысын дагы, жаманын дагы айтты да. Кээ бир кардарлар бар. Жакшысынан баштайынчы, эмне болсо да. Кээ бир кардарлар бар. Ошол кардарларга аябай мындай таң калам. Таң калам. Жашоосунда аябай көп адамдарга жакшылык кылган, эч бир ичинде бир жаман ою жок, түз. Себеби иш жүргөндө ошондон билинет да. Баягы кардардын ишин алып, ишин бүтүргөнгө чейин баягы өзүң да жетишпейсиң. Баягынын ишин бүтүрүп аткандачы, мисалы, баардык процесстер тез кетет. Өзүм таң калам. Ал эми жаман кардарларды айта турган болсом, эми кардарлардын баары жаман эмес, эми баягы бизде неме да. Клиент всегда прав деген. Клиент анан иши жылбайт. Иши жылбайт. Болду, бир жаш эле кыз кайрылган бизге. Ишин алдыга жылдыра албай койдум. Бир эмес 2 жолу ада бирини алдым. 2 жолу тең сделка чыга албадык. Ары тартам, бери тартам. Эми болгон күчүбүз менен иштедик. Акыры акчасын кайтарып бердим. Иштеше албадык депчи, анан ал да айтат, менин ишим эче эле алдыга жылбай койду эже депчи. Баягы компанияга баратканда деле, эй Аллахым, мага дагы үй насип кылсын, мага да үй буйрсун деш керек да. Биз жөн эле бир себепчи болуп калабыз ошонун ишин алып барганда. Бизге жеңил болсо, аябай бат ишин бүтүрсөк, бизге да жакшы, кардарга да жакшы. Бирок ошо кардарлар менен жакшы мамиледе калуу үчүн ар дайым аракет кылам. Кийин деле кайра келе беришет да. Мындай өзгөрүүлөр болду, кандай кыласың, дагы жардам бересиңби депчи. Ошон үчүн баардыгы менен атам айтмакчы, адам менен турма-тур мамиле кылсаң, азыр түшүнбөшү мүмкүн, бирок убакыт өтүп сөзсүз түшүнөт деген. Азыр ошондой учурлар аябай көп кездешет. Бул ипотека алуу деле адамдын ниетине жараша экен да. Ниетине жараша. Кээ биркилер баягы чындап ишенбей келет. Алып бере алабы, алдап койбойбу деп. Эми ушундай да иш жүрүшү өтө кыйын болот да. Анан сен бир компанияны көздөп, бир компанияны көрүп,
ошол компанияга ишенип келгенден кийин аягына чейин ишенсең, ал компания сени эч качан жолдо калтырбайт да, үй алып бергенге чейин аракет кылат аягына чейин. Түшүнүктүү. Акыркы 1-2 жылдан бери хит болуп жаткан ипотека без первоначальный взнос дегенчи. Ошол кыргыз мекендештерибиз чын эле башкы төлөмү жок ипотека үй алуу мүмкүнбү? Мүмкүн. 90% клиенттерим, 90% кардарларыбыз баягы эми биздикилер иштейт, акчасы бар, баардыгы жакшы. Бирок баягы бизде көбүнчө биринчи Кыргызстанга аракет кылышат да. Тапкан акчаларын Кыргызстанга салышат, Кыргызстандан жер алышат, үй салышат. Ошентип атып эле убакыт бир 3-4 жыл өтүп кетет да. Ооба. Анан кийин уже түшүнүп калып атышат. Биз аяка салган менен барып жашабайт экенбиз го. Андан көрө бул жактан алсакчы деп. Анан караса эле баштапкы төлөмгө чогулткан акчасы жок. Анан ошол баштапкы төлөмү жок алгандар бул чындык бар. Бүгүнкү күндө да алып атышат. Түшүнүктүү. Эгер баштапкы төлөм жок болуп, үй алып анан төлөп бүтпөй Кыргызстанга кетиш керек болуп калса, ар кандай учурлар болот эмеспи? Ошондой убакта кандай чечсе болот, эмне кылса болот? Кыргызстанга 3 жылдан кийин сатып кетсе болот. Мисалы, план кыласың да, мына айда же болбосо жазда же Ооба. жайда кетем депчи. Ооба. Алдын ала пландап, биздин агенттикке же болбосо продажа менен иштеген агенттикке кайрылып, үйүн сатып, кадимкидей эле сатып, банк менен расчет кылып, өзү төлөгөн акчасын, анан эми рынок деген өзгөрүп турат да, бул ценасы көтөрүлөт Ооба. алгандан караганда. Анан өзүнүн ошол суммасын алып кетсе болот. Түшүнүктүү. Ар бир кардар өзгөчө деген сыяктуу, ар кимдин сделкасы ар кандай өтөт да, туурабы? Ооба. Бирөөнүкү 1 жума, бирөөнүкү 1 ай да. Анан жана созулуп кеткен сделкалар боюнча сурагым келип турат да. Эмне себептен созулуп кетиши мүмкүн алар? Баягы бизде кардарлар одобрение алгандан кийин, вот мен одобрение алдым, банкта менин акчам турат деген ойдо да, көбүнчөчү. Анан бул биринчи момент. Экинчи момент, советчиктер көбөйөт. Жакындары, достору, чогуу иштеген адамдар, сен ушул жактан үй карап атасыңбы? Болбойт деп кардардын оюн аябай бурат да. Өзү негизи маалымат алганы келгенде биз толук түшүндүрүп кетебиз. Эгер ошол биз айткандай болсо бардыгы, аябай батып өтөт. Анан одобрениябыз деген убактысы өтүп кетет. 3 ай бир паста өтүп кетет. 3 ай өтүп кеткенден кийин биз кайрадан башынан одобрение алышыбыз керек болот. Башынан одобрение алгандан кийин дагы эле кардар баягы эле неме да, ошол эле ситуация кайра эле кайталанат. Мен мындай үйдү албайм, мага деген мындай, мен мындай үйдө жашагым келбейт деген ушундай бир өзүнүн каприздерин, аябай характерлерин көрсөтүп баштайт. Ошондой учурда биз эчтеке кыла албайбыз. Эми кардарды болду, ушу үйдү аласың, ушул үйгө токтол деп айта албайсың, ошон үчүн убакыт созулуп кетет. Сиздерге кайрылган бардык мекендештер үй ала алыштыбы? Бизге кайрылгандардын ала албай калгандары деле болот. Себеби 10% ала албай калат. Мисалы 90% алат. 10% кандай учурда ала албай калат? Баягы кредиттин өзү билбейт, же болбосо бирөөгө алып берип контроль кылбай койгон. Ушу баягы келип эле кредитный историяга токтолобуз да. Ошондой учурда кардар ала албай калат. Самар эже, айтсаңыз, ушул KG недвижимость агенттигинин башка компаниялардан өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү көп. Баягы Келиңиз, 5 башкача бир өзгөчөлүгүн санап өтөлү да. Биринчиси деп. Биринчиси, аябай жоопкерчилик менен карайбыз. Жумушту кайсыл жактан кардар, кайсыл Россиянын кайсы буручунан кайрылбасын, биздин агенттик менен келишим түзгөн күндөн баштап ошонун иши аябай жакшы көзөмөлдө болот. Бул биринчиден. Экинчиден, кардарлар мен менен зарайна байланышып, мен менен жолугуп, менден толук маалымат ала алышат. Үчүнчүсү, кардардын ишин аябай бат бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Өзгөчөлүгү, башка компаниялардан өзгөчөлүгү. Эми өзгөчөлүгүн айтсам башка компаниялар деле таарынып калышы мүмкүн. Өзгөчөлүктөрү өзүмө көп билинет. Себеби бизде баягы чыгып эле аны буну сүйлөгөн жок да. Мисалы, көбүнчө жасаган иштерибизди көбүрөөк көрсөтөбүз. Алып берген кардарларыбызды, анан мындай башка бир нерселерге деле катышканга убакыт жок. Көбүнчө ошо биздин компанияга ишенип кайрылган мекендештерге көбүрөөк басым жасап, ошолордун ишин көбүрөөк аткарганга аракет кылабыз. Андан сырткары ошол кардарлар көп айтып калышат, силердин компанияңарга келгенде баары жөнөкөй депчи. Бул эми өзүмдүн оюм эмес, кардарлар көп айтышат. Башка агенттикке барсак,
сүйлөшкүлө деп коет же болбосо жакшы кабыл албайт. М, Анан кадрларды кантип алгансың, м, баардыгы жумшак, баардыгы жөнөкөй, аябай мындай жөнөкөй сөз менен жооп берет деп ушул жактарын көп айтышат. Себеби чындыгында эле бизде иштегендердин баардыгы аябай сабырдуу, оор, жеңилдер кетип калат тез эле, бир эки үч м, айда эле уже иштей албаганына көзү жетет. Себеби бизде кандай учур болбосун кардардын көңүлүн биринчи кезекте карайбыз. м. Ошол жактардан айырмаланабыз башка Абдан агенттиктерден. жакшы, абдан жакшы. Азыркы убакта KG недвижимость агенттигинде канча адам иштейт? Азыркы күндө 15 адам иштейт. 15 адамы? Мгм. Не только кыргыз мекендештерге үй алып берип жардам бербей, дагы кыргыз мекендештерге жумуш орундарын түзүп атыштыр да. Ооба, жумуш орундарын баягы мен иштеп баштаганда мага эч ким мүмкүнчүлүк түзгөнгө же жөнүндө эле жардам бергенге көбү М, баягыдай көз караш башкача болчу. м, Бирок мен ар бир командамда иштегендерге айтам, баардыгын эле чогултуп ала албайм. Караштырып, сураштырып. Себеби бул өтө маанилүү экен да. м, Баштан көп нерселер өттү. Аласың кичине бирдемени билгенден кийин эле өзгөрүп баштайт м, баягылар. Тааныбайсың, эмне болду? Э, Таска түш десең, жок, уже башкача сүйлөп, уже башкача немеде башталат. Ошон үчүн азыр алып атканда карап, анан айтам сотрудниктериме дагы, бул силер үчүн мүмкүнчүлүк, м, тепкичтен тепкичке көтөрүлүү, бир жакшы ийгиликке жетүү, иштейли депчи. м. Вот турак жай алууда кайсыл убакытка чейин жардам бересиздер кардарларга? Турак жай алууга эми мен башка темада иштей албасам керек деп ойлоп кетем кээдечи. М, Себеби буга ушунчалык берилип ишим аябай азыркы жасап аткан ишим өзүмө жагат. м, Бирок сындагандар аябай көп. Бул оңой эле үй алып берип коюп мынча акча табат. м. Бул кечке отуруп эле акча табат дегендер бар. Бирок баары андай эмес. Акчанын өз орду бар. Өзүнүн орду бар, чыгымдар бар, сотрудниктердин зарплаталары, толтура нюанстар бар. М, Бизде башка агенттиктерге окшоп сен мынча сом процент аласың, болду иштесең иште деген жок бизде. Бизде м, баардыгы система башкача. м, Анан ипотека бербей калган күндө дагы мен бирдекени ойлонуп тапсам керек. Именно ошо кыймылсыз мүлк менен көбүнчө а, ушул пландайм да. Үй м, салып сатсамбы, жер алып үй салып баягы билбейм, ушуга тиешелүү эле иштерде неме кылсам керек деп м. ойлойм. Ушул Андыктан мынча убакыттан кийин алып бербей коем же болбосо бул немеден башка жака кетем деген планым жок. м, Бирок баягы айтат го, параллельно көп нерселерди аткарсаң болот. Азыр деген мүмкүнчүлүк аябай чоң. Башка бизнестерди ачышым мүмкүн, м, бирок буну таштабайм. түшүнүктүү. Ушул сынга көз карашыңыз кандай? Сындагандарга, Сындаган хейтерлерге? сындагандарга эми мынандай да, эгер орду менен сындаса, мен кабыл ала алам аны. М, Баягы кемчилигин айтып, Самара мынтип, мындай дегендерди туура кабыл алам, жакшырганга аракет кылам. Анан баягы ашыкча сындагандарга капа болом чындыгында. Баягы м. биринчи убактарда мен ыйлаган күндөрүм болгон. Комментарийлерди окуп алып Окуп алып, неге бул адамга мен эмне жамандык кылдым депчи. А көрсө кийин уже бара бара түшүндүм да, М, баягы эч кандай бир иш жаратпаган, эч кандай бир ийгиликке жетпеген, м, өзүнүн күчү менен аракет жасабаган, дивандын эксперттери бар го баягы отуруп алып, м, ар бир нерсеңен кычыктап, м, канчалык жакшы болсоң деле ошого деле неме кылышат го. Азыр азыр жакшы эле м, көз карашым. Даже мындай деле айткандар бар. Кээ биркилер тишалап кетет, бир жерге барып калсаң, сен ушундай ийгиликтерге жеттиң. Өзүм мындай эле тең жүргөндөр анан эми сен мынтип кеттиң да депчи анан. м, Бирок алар ойлогондой антип кеткен деле жокмун. Бирок чындыгында баягы ийгиликке жетем деген адам аябай азайыш керек экен да. Мындай өзү менен өзү. өзүң менен өзүң болушуң керек экен. Азыр мага өзүм маанилүүмүн. Башка М, эч кимдин ою, эч кимдин сыны, эч ким сындагандар эми сындайт. Бул каждый видеоңдо сындайт. Бир кычыктабы же болбосо бир кемчилигиңди айтпаса болбойт да. м, Анан бирок азыркы учурда өзүмө өзүм кечеги күндөн бүгүн жакшырайын. м, Былтыр мынча өлкөгө барып эс алган болсом, быйыл мынча өлкөгө баргайын.
Мм. Былтыр мындай иштерди кылган болсом, быйыл эмнеге мындай иштерди кылбайм, быйыл будан да өсөйүн деген ушундай аракет менен болуп калат экенсиң, Мм. өзүң менен өзүң болуп калат экенсиң, мындайча айтканда. Түшүнүктүү. Сиз ушул Россияга келип ипотека дегенди үйрөндүңүзбү же буга чейин окуп, даярданып билет белеңиз? Жок, бул менин жашоомдо болгон нерсе. Мм. Ипотеканы билбечүмүн. Биз үй жок жашадык 3 балалуу болгонго чейин. Анан Россиянын аймагына келгенде кадимкидей мен аябай жоопкерчилик өтө менде күчтүү да. Мм. Баягы Россиянын закондорун окудум. Мм. Кандай болуш керек, кантип жүрүшүң керек, ушундай правилалары мындай болуш керек, документти мындай алып жүрүш керек. Өзүм да гражданство алганмын, өзүм Мм. чуркап. Мм. Эми жардам берген адамдар деле болгон ошол учурда. Бирок көп ошо документтерге өзүм жүгүрүп, аракет кылып, гражданство алдым. Ошол учурда баягы регистрация бүтүп калат да, баягы Мм. вроде кечээ эле келдиң, бирок дагы деле бүтүп калат да, 3 ай бир паста өтүп кетет. Э. Анан кийин балдарды алып келгенде бирөөгө сурансаң, сразу эле айтат да: "Эй, мен коюп берсем, балдарды коюп берсең доляга болуп калат экен, анан мындай болуп калат экен" деп мындай отказ кылганда аябай неме болдум да. Кой, мен үй албасам болбойт. Ошол учурда Мм. Кыргызстандан жаранып болчумун. Агентствого барып 7 ай күткөнмүн. Эч кандай Мм. результат, жыйынтык болгон жок. Андан кийин өзүм аракет кылып баштадым. Комната Мм. сатып алдым. Баштапкы төлөм бердим ошол маалда. Аз эле болчу, Мм. 341 000. Калганын ипотека кылып алдым. Бирок ошол кезде мен ипотека алган маалда азыркыдай мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Мм. Азыр деген банкка барбайсың. Ар ай сайын банкка барып төлөгөн деген жок. Мисалы личный Мм. кабинеттен төлөйсүң. Ушул жака келип баягы үй аябай керек болгондо аракет кылат экенсиң да. Мм. Мага ошол керек болду. Эч кимди уккан жокмун. Алыш керек, демек алабыз. Мм. Болду. Ошентип анан Түшүнүктүү. Азыркы убакта сиз өзүңүздү кандайдыр бир ийгиликке жеттим деп эсептейсизби? ийгиликке жеттим деп ой 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 Эми ийгиликке бизди көрүп аткан мекендештер айтып атса керек, эми 5 ипотекасы бар экен, 5-өн уже төлөп бүтүп калыптыр. Албетте игиликке жетти депчи, бирок өзүңүз ойлойсузбу мындай игиликке өзүм жеттим деп, же дагы ийгиликке бир багындырсам деген ойлоруңуз барбы? ийгиликке баягы ар тепкичтен көтөрүлгөн сайын дагы да жакшырганга, дагы да жашооңду өзгөрткөнгө аракет кылат экенсиң. Мм. Бирок мен бүгүнкү күндө жашоом 180 градуска өзгөрдү десем болот. Мм. Өзүм каалаган нерселерди жасай алам. Мисалы да, баягы өзгөрдү, жашоом өзгөрдү. Бир кандайдыр бир деңгээлде жакшы бир ийгиликке жеттим десем болот. Бирок дагы деле көп ийгиликтерге жетким келет. Дагы да аракет кылгым келет. Мен айтчу элем, акча иштеш керек мага депчи. Мм. Мен акчага эмес, акча мага иштеш керек деп. Бирок ошол деңгээлге азыркы күндө жете элекмин. Ошого жетейин деп аракет Ошого кылып жетейин атасыз, деп аракет кылып атам. Жакшы. Биз кичине блиц опрос даярдадык, Мгм. кыскача суроолор, айырмасы жок, узун жооп бересизби, кыска жооп бересизби, анан айырмасы жок, Мгм. Сиз үчүн ипотека бул Ипотека бул мүмкүнчүлүк. кийинчи недвижимость бул Бул мекендештер үчүн бул да мүмкүнчүлүк. эң тез алган үй, 10 күндө эң кымбат алган үй, 15 миллион. 15 миллион элеби? Ооба, 15 эле миллион. Эң арзан алган үй, Эң арзан алган үй 1 миллион 800. 1 миллион 800. Абдан жакшы. Бул бүгүнкү подкастта эмнени айткыңыз келди? Бүгүнкү күндө азыркы учурда бир нерсени баштайм деп баштоодон корккондор үчүн коркпогула деп айтмакчымын. Азыр бизде көбү бир нерсени баштаардан алдын баардык жактарын анализдеп, изилдеп, болобу, болбой калсачы, анан Мм. элдер мени сындасачы, анан мындай болуп калсачы деп. Билбейсиң да. Сен Ооба. баштамай сайын сөзсүз болот кыйынчылыктар. Кыйынчылыксыз эч нерсе болбойт. Ошол кыйынчылыктардан бир аз өтүш керек. Өткөндөн кийин анан сонун өзүңдүн максаттарыңа жете аласың деп айткым келет. Мм. Баягы чөгүп кеткен айымдарды көп көрөм. Мм. Ар дайым совет айтып келем. Баягы бир кичинекей нерседи алчы. Ага ойлонсоң дагы ошол моменттер өтөт, Мм. капалансаң дагы өтөт, ыйлап подушканы кучактап жатсаң дагы өтөт. Тур, бала чакаң үчүн, ата энең үчүн, бир туугандарың үчүн башыңды көтөрүп туура жолдо
жакшы ийгиликтерди жаратканга, өзүңдүн ичиңдеги кыйнап жүргөн кичинекей бир кыялдарды ачканга аракет кылыш керек да. Анан баардыгын жаап алып, уят, бул мындай дейт, анан тиги андай дейт десек, анда биз эч кандай эч нерсени жарата албай эле баягы кичинекей ичибиздеги кыялдарыбыз ошол боюнча калып кетет. Абдан жакшы. Ушу KG недвижимость агенттиги азыркы убакта 5-6 жашка толуп калдыбы ошондо? 7ден өттүк, 8ге толобуз 8-ге буюрса. толуп калдыңыз, э? Ушу 8 жыл убагында кандай кыйынчылыктарды өткөрдү? Сиз эмес, эми KG недвижимость агенттиги. Ошол KG недвижимость агенттиги именно менин жашоом, күнүм, тиричилигим ушул баардык немем ушу да. Анан көп кыйынчылыктарды өткөрдүк. Буттан Мындай чалгандар болду. Кандайдыр бир деңгээлде мага зыянын тийгизгиси келгендер болду. Сындагандар бул жөн эле ал эч нерсе эмес. Көп кыйынчылыктарды өткөрдүк. Бирок ошол эле учурда ошол кыйынчылыктардан өтөт экенсиң. Бир моменттер болот экен. Ошол моменттерден кандайдыр бир сабырдуулук менен өттүк. Азыр буюрса баардыгына көзүбүз жетет. Адашкан учурларыбыз болду, алданган учурларыбыз болду. Бирок азыр жакшы. Абдан жакшы. Ушул эми подкастыбыздын соңунда Россияда биздин эмгектенип жаткан мекендештерге сизден бир сонун Кеңеш. Азыр айрыкча эле баягы проценттин ставканы бийиктигине карап алып аткандардын сындагандар көп да. Мынчадан алыпсың, эсептеп чыгарып комментарийге жазгандар бар. Анан айтмакчымын, бул дагы бүгүн берилип атабы? Пайдаланыш керек. Кыймылсыз мүлк эч качан баасы түшпөйт. Баасы күндөн күнгө кымбаттайт. Даже бүгүн алдыңызбы, бир айдан кийин бааны карасаңыз уже 100-200 миңге кымбаттаган болот. Анан Россиянын аймагына 5-6 жыл иштеп, ушул жакта туруктуу бир ийгиликке жетишем десеңиз, биринчи кезекте үй алуудан башташ керек. Себеби сенин үйүң болсо, документтериң баары так болсо, көңүлүң ток болсо, анан гана бир жакшы ийгиликтерге жетише аласың. Анан баардыгына үй алууга мүмкүнчүлүгү болсо, биздин агенттикке келип, үйлүү болсоңуздар болот. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Сиздин ишиңизге ийгилик. Ар дайым ушундай кыргыз жарандарына тез жана бат үйлөрдү алып берип туруңуздар. Чоң рахмат. Келип туруңуз подкасттарыбызга эгер жаккан болсо. Чоң рахмат Буюрса, сизге. рахмат. Макул, көрүшкөнчө урматтуу биздин мекендештер. Сиздин номер телефондорду обязательно Калтырабыз. Номер телефондорду калтырабыз. Номер телефондорду калтырабыз. Кимге кызыктуу үй алуу так дагы маалымат керек болсо, кайрылса болот, э? Болот. Самара эже өзү жооп берет. Ооба. Азыркы учурда ноябрь ичи Москвада болом. Келип, жеке өзүмө маалымат алсаңыздар болот. Болгону алдын ала жазылып коюш керек. Келе турган күнү. Себеби башка жумуштарды да бүтүрүп атам азыркы учурда, ошого алдын ала жазса мен кабыл алып толук маалымат берем. Макул. Чоң рахмат.